концерттик программабыз жөн эле ырдап кетип калуу максат эмес. Биз дал ушул кыргыздын кан жанына сиңген сүмөлөк, аласто жана башка бир топ каада салтын сиздерге көрсөтөлү деп турган чагыбыз. Апалар сүмөлөк бышып калдыбы? Биз Нуска жамааты сиздердин назарыңыздарга мына жыл мезгили алмашып, күн менен түн теңелип, Норуздун шаңы башталып турганда, Норуздун токчулуктун символу болгон сүмөлөктү жасап келдик. Касиеттүү ыйык тамагыбызды Нуска апалар жамааты жалпыңыздарга ооз тийгизели деп жакшы тилек, жакшы ниет менен жасап келдик. Эмесе байбичелер жалпы майрамдын катышуучуларына сүмөлөктү даамдатыңыздар. Алгач мына сүмөлөктү ачкан жатабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Айтылат экен, эгер сүмөлөктүн үстүнө кандай сүрөт түшсө, келинки келе турган жыл дагы ошондой болот дейт экен да. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, Айымкан апа тиги жакта арчасын даярдап атса, бул жакта апалар сүмөлөгүн койгон турат. Сүмөлөктүн үстүнө ушу тыйындын сүрөттөрү түшүп калыптыр апалар. Ушул байчылыктын жылы болот окшойт, молчулуктун, токчулуктун тоголок болуп, шакек болуп, тыйындар жайнап калыптыр. Ылайым эле ушу элибиз бай болсун, жан дүйнөсү бай болсун, жүрөктөр бай болсун, апаларыбыз бай болсун, өнөргө бай бололу деп мынакей ак тилегин айтып, Айымкан апа эми мынакей бисмилла деп сүмөлөктү эң улуусуна ооз тийгизет экен. Алгач мынакей сүмөлөгүбүздү ачып, бардык идиштерге куюп, бирок ушу сиз биринчи чыпалак малып ооз тийсин деп күтүп турган чагыбыз. Бир даамдап көрүңүз апа. Улуу мезгилде кыргыздын улуттук тамагы болгон Бисмиллахиррахманиррахим деп кыргыз тазалыкты сүйгөн, жаратылышты сыйлаган эл бармагынын чыпалак менен гана ооз тийип келгенбиз. Силердин бүгүнкү жасаган сүмөлөгүңөр бир мезгилдердеги апалардын балдарына ачкачылыкты сезбесин деп казанга мен тамак салдым, сабыр кылгын, таң атканда тамак пышат деп алдап, апалардын сүйүктүү амалы менен ушу сүмөлөк пайда болгон экен. Мына бүгүн токчулуктун заманында Нуска тобу чоң ыраазычылыгыбыз бар силерге, бүтүн кыргыз калкына ооз тийгизип келдиңер. Өтө чоң ыраазычылыгыбыз бар.